Бул флэшмоб жалпысынан бул элдин креативдүү балдары деген уюмдун жардамы аркылуу ишке ашырылды. Негизги максатыбыз бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен элдин жан дүйнөсүн кайра ойготуу, мындайча айткандачы. Себеби азыркы күндө биз жакшы жашаганыбыз менен биздин жан дүйнөбүз мындай канааттандырарлык болбой жатпайбы? Ошол себептен биз ушундай флэшмоб өткөрүп элдин көңүлүн өзүбүзгө буралы дегенбиз. Бүгүнкү ошо Чыңгыз Айтматовдун 88 жылдыгына карата атайын ушундай бир чоң флэшмоб өткөзүп, элдин көңүлүн өзүбүзгө буруп, китепке болгон пропаганда, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон пропаганда кылсак деген максатта ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз.